Tabiattануу сабагы 5-класстар үчүн. Мугалим Турусбаева Элиза Осмоналиевна. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан онлайн сабакта жолугушканыма аптан кубанычтамын. Сүрөттө эмнени көрүп турабыз балдар? Ооба, күн жана жер планетасы. Күн жылуулукту, энергияны жана жарык жашоону баарыбызга тартуулап турат. Биздин ата-бабаларыбыз биз жашаган планетаны анча чоң эмес суу мейкиндиктеринен, катуу тектерден жана топурактан турат деп эсептешкен. Бирок алар адашкан балдар. Жер бетинин 70,8%-ин суу ээлеп турганы баарыбызга белгилүү. Бул маалыматтар азыркы күндө космонавттардын изилдөөлөрүнөн жана спутниктер менен тартылып алынган сүрөттөрдөн белгилүү. Бул сүрөттөн силер эмнелерди байкадыңар балдар? Ооба балдар, бул жерде күн жана планеталардын тизмеги турат. Бул жерде планеталар Меркурий, Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран жана Нептун. Бул маалымат менен силер мекен таануу сабагынан дагы таанышсыңар. Бул планеталар биригип күн системасын түзөт балдар. Күн системасынын башка планеталарына салыштырганда Жер абдан жакшы шарттар түзүлгөн. Себеби Жерде гана суунун 3 абалда сакталып турушуна ыңгайлуу температура бар. Ойлонолучу балдар, суунун кандай абалдары бизге белгилүү? Ооба балдар, суу 3 абалда кездешет. Биз турмуштук тажрыйбабызда жана жаратылыш кубулуштарында суунун 3 абалын кездештиребиз. Катуу абалы муз, суюк абалы суу, газ абалы буу. Бир гана суу жаратылышта ушул 3 абалды камтый алат балдар. Баарыбыз кунт коюп, бул маалыматты угалы. Карагылачы балдар, кандай гана жагымдуу үн. Бул суу. Суу тунук, түссүз жана адам баласы үчүн, өсүмдүктөр, жаныбарлар, жалпы жер планетасы үчүн ыңгайлуу жана өтө зарыл болгон зат. Анда баарыңарга күндөй жылуулукту, жердей көтөрүмдүүлүктү жана суудай тунук болууңарды каалап, сабагымды баштаймын. Бүгүнкү турган сабагыбыздын темасы суу жердеги жашоонун булагы. Сабагыбыз маалымат берүү сабагы болуп эсептелинет. Сабагыбыздын максаты суу жөнүндө толук маалымат алуу. Жаратылыштагы суунун түбөлүк айланууларына толук ишенүү. Кунт коюп угууга, ден соолукка кам көрүүгө, жаратылышты сүйүүгө тарбиялануу. Биз сабагыбызда колдонуп жүргөн эрежелер менен таанышабыз. Колубузга уюлдук телефон, окуу куралы жана жазуу дептерин алып, сабакка активдүү катышабыз. Баарыбыз сабакка даярбызбы? Анда баарыңарга ийгилик каалайм. Суунун касиеттери жөнүндө маалыматтарды угабыз. Суутек менен кычкылтектин химиялык бирикмеси. Ал метеорологиялык шартка жараша түрдүү абалда туман, булут, жаан, кар, мөңгү, муз болот. Сууда көпчүлүк заттар жакшы эригендиктен табиятта таза химиялык суу кезикпейт. Андагы эриген заттын түрүнө жараша суу тузсуз, туздуу жана өтө туздуу рассол болуп айырмаланат. Тузсуз суу тиричиликте чоң мааниге ээ. Жер шарынын 4/3 бөлүгү
суу менен капталып дайыма жаратылышта айланып жүрөт. Жер бетинин 60%га жакыны тузсуз сууга муктаж. 500 миллиондой киши суунун жетишсиздигинен же сапатсыз болушунан түрдүү оорулар менен жабыркашат. Суу ресурсунун көбүн ичүүгө жана өнөр жайга жараксыз туздуу деңиз жана океан суулар түзөт. Суунун азыктык касиети болбогону менен тирүү организмдин ажырагыс составдык бөлүгү болуп эсептелет. Өсүмдүктөр 90%га чоң кишинин денесинде 60%га жакын суу болот. Организмде суунун белгилүү санда туруктуу болушу тиричиликтеги зарыл шарттардын бири. Организм керектөөчү суунун саны жана андагы туздун составы өзгөрсө, тамак сиңирүү, кан пайда болуу жана башкалар процесстер бузулат. Суусуз организм менен айлана чөйрөнүн ортосунда жылуулук алмашуу, дененин туруктуу температурасын сактоо мүмкүн эмес. Адам суусуз бир нече күн жашай алат. Эгер ал 1,5 литр суу жоготсо, чаңкай баштайт. Дене салмагынын 6-8%га жакын суусун жоготса, жарым-жартылай эстен танат. 10% суу жетпесе галлюцинация болуп жута албай калат. Ал эми 12%дан ашык жетпесе, адам өлүп калышы толук мүмкүн. Мына балдар, бул боюнча маалыматты толуктап кетсем, жерде гана жаан-чачын болот, дарыялар жана океандар бар. Суу мейкиндиги жердин 391 миллион 134 миң 60 километр квадратка барабар. Туташ суу мейкиндиги жер шарынын 4/3 бөлүгүн ээлеп, дүйнөлүк океанды түзөт. Ал өзүнө жердеги суунун 98%-ин камтыйт. Дүйнөлүк океанды шарттуу түрдө 4 океанга бөлүп каралган. Алар Инд океаны, Атлантик океаны, Тынч океаны жана Түндүк муз океаны. Бул жердеги суунун 98%-ин камтыйт балдар. Жердин калың кыртышындагы сакталган суулар жер астындагы суулар болот. Дүйнөлүк океандагы кургактыктагы суулар дарыя, көл, мөңгү болуп эсептелинет. Атмосферадагы суулар суу буусу деп аталат. Булардын бардыгы биригип планетабыздын суу катмарын, гидросфераны түзөт балдар. Гидросфера гректин эки сөзүнөн алынган. Гидро – суу, сфера – шар дегенди түшүндүрөт. Жердеги суу үзгүлтүксүз айланма кыймылда экенин маалымат алабыз балдар. Суу атмосферада буу түрүндө да кездешет. Атмосферанын ымдуулугу жердеги суу запасынын 1/1000 бөлүгүн түзөт. Бирок анын салымы абдан чоң. Жаратылышта сууларга көңүл бөлсөк. Дарыя тоодон агып түшүп, деңизге багыт алган суунун агымы. Дарыя дайыма бийиктиктен ылдый көздөй агып турат балдар. Мына балдар, дарыя жана анын бөлүктөрүнө көңүл бурабыз. Суунун башы башат деп аталат. Башат көлгө келип куят. Эгер чоң дарыяга кичи дарыя суусу агып кирсе, аны биз дарыянын куймасы деп айтабыз. Дарыяларга, көлдөргө же деңизге куйган сууларды же дарыяларды биз куйма деп айтабыз. Ошондой эле саз. Саз кургактыктын тилкеси. Суу жерге сиңбей, аны каптап турат. Натыйжада топурак ылайлуу жана сормо баткакка айланат. Сазда агым болбойт балдар. Бул саздарды биз баарыбыз эле көрүп эле келгенбиз. Көл таза же туздуу суусу бар табигый суунун топтолгон жайы. Алар деңизге же океанга куюшат. Көлдөр, жамгыр, кар, ага келип куюлган дарыялар жана суу астындагы булактар менен көбөйүшөт. Мөңгүлөр. Бийик тоолордогу эбегейсиз чоң муздар. Мөңгүдөгү муз суудан эмес, кардан пайда болот. Мөңгүлөрдүн кыймылы жай жана сезилбейт балдар.
Деңиз туздуу сууга толгон чоң мейкиндик. Анын бир же бир нече тарабы кургактыктар менен чектелген. Жер астындагы суулар. Жердин астындагы суулар жер катмарынын үстүнкү бөлүгүндө жайгашкан. Бул суулар дарыяларга, көлдөргө, саздарга куюлат. Суулар адамдардын жашоосундагы эң маанилүү зат болуп эсептелинет. Анда эмесе балдар, жердеги суу үзгүлтүксүз айланма кыймылда болот. Жаратылыштагы суунун айланышына көңүлүңөрдү бурам балдар. Жаратылыштагы суунун айланышы. Суу чексиз айлануу абалында болот. Күндүн нурлары биздин планетанын үстүн жылытышат. Суу океандардан, деңиздерден, дарыялардан, көлдөрдөн, топурактан бууга айланып, абага көтөрүлөт. Бийиктикте муздаган суунун буулары тамчыга айланышат. Бул тамчылардан булуттар пайда болушат. Акырындык менен булуттардагы тамчылар көбөйүшөт. Оор боло түшкөндө жерге жамгыр же кар болуп түшөт. Андан кийин суу бийиктерден ылдый агып, агын сууну пайда кылышат. Агын суулар жана жер астындагы суулар дарыяларга, дарыялар деңиз менен океандарга куюшат. Андан кийин суу кайра бууланып, ушундай абал кайра кайталанат. Жаратылышта суунун айланышы мына ушундайча жүрөт. Мына ушинтип балдар, жаратылыштагы суунун түбөлүк айлануусу жүрүп турат. Сабагыбыз түшүнүктүү болду балдар. Анда сабагыбызды бышыктоо иретинде 5 минуталык диктант жазабыз. Бул диктантта боштуктар коюлган. Боштуктарды сүйлөмдү толуктоо менен толтурабыз балдар. Биринчи тапшырма. Суу тунук. Ошондуктан биз көрө алабыз. Мына бул жерде боштук турат. Мына ушул жерге жогоруда айтылып өтүлгөн билимдерибизден байкап, бир сөздү жазып, сүйлөмдү толуктайбыз. Кийинкиси. Жердин калың кыртышындагы сакталган суу эмне деп аталат? Ар бириңер жоопкерчиликтүү мамиле менен туура жана так толтурабыз балдар. Бийиктиктен аккан суу эмне деп аталат? Планетабыздагы суу катмары эмне деп аталат балдар? Суу өмүрдүн булагы. Ошондуктан күнүгө канча литр суу ичүү керек? Баарыңар азаматсыңар балдар. Ар бирин туура жана так толтурдуңар деп ойлойм. Анда бул сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча өзүбүздү текшерүү максатында туура жоопторго карап чыгабыз. Суу тунук. Ошондуктан биз суудагы нерселерди көрө алабыз. Ар бирибиз өзүбүздү текшеребиз балдар. Жердин калың кыртышындагы сакталган суу жер алдындагы суулар деп аталат. Кийинки. Бийиктиктен аккан суу шаркыратмалар деп аталат. Планетабыздын суу катмары гидросфера деп аталат. Суу өмүрдүн булагы. Ошондуктан күнүгө 2 литр ичүү керек. Мына балдар, бул жерде 5 тапшырма берилген. 5-10 тең туура жооп берсек, 5 балдык системаны коебуз. Эгер 4 эле суроого туура жана так жооп берсек, анда 4 балдык система менен баалайбыз.
Барыбыз өзүбүздүн билимибизди текшерип, балыбызды аныктап алдык деп ойлойм. Темабыз түшүнүктүү болсо, үйгө тапшырма берем. Үйгө тапшырма берүүдө мен Multurok сайтынан тесттерди түзүп даярдап койгом. Анын ссылкасын силерге WhatsApp номер аркылуу жөнөтсөм болот. Же болбосо, мына бул жерде Multurok сайтынан ссылкасы жазып койдум. Бул ссылканы жазып алып дагы силер бул тапшырманы аткарып, өзүбүздүн билимибизди текшерсек болот. Анда бул берилген тапшырманы аткарууда ар бирибиздин колубузда уюлдук телефондор бар. Мына ушул ссылка аркылуу кирсек, бизге маалыматтар көрсөтүлөт. Ар бирин туура так чыгарып келген болсок, өзүбүздүн билимибизди текшерүүдө аягында процент менен баалап берет. Анда биз билимибизди кантип баалайбыз? Азыркы айтып өткөн Multurok сайтынан эгер биз 80%тен 100%ке чейин алган болсок, анда 5 балдык системаны коебуз. 60%тен 80%ке чейин билимибизди алсак, анда 4 балдык системаны коебуз. Эгер сиз тапшырган тапшырма 30%тен 60%ке чейин болуп калса, анда биз 3 балдык системаны алабыз. Барыбыз аракет кылып, жакшылап тапшырууга аракеттенебиз балдар. Дагы силерге кошумча тапшырма Кыргызстандын суулары деген тема менен таанышып, эмки сабакка даярданып келебиз. Сабагыбыз жактыбы балдар? Анда эмки сабакка чейин сак саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга рахмат балдар.